Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен сиздерге бир кыска суроо берейинчи. Айтыңызчы, ушул телефонду карагандай Куранды сиз күнүнө канча жолу карайсыз? Ушул суроого жооп бериңизчи. Канча жолу карайсыз? Балким жооп бердиңиз, балким жооп бербедиңиз. Бул эмнени айтып жатат деп видеону өчүрүп салдыңыз. Кана эле телефонубузду карагандай Куранды караганыбызда. Азыркы учурда Кыргызстандын баары Куран жаттаган хафиз болуп кетмек. Кыска убакыттын ичинде Куранды жаттап, толук каары болуп чыгат элек. Бир күндө телефонуңузду канча жолу карайсыз? Ушул суроого жооп бериңизчи. Канча жолу карайсыз? Балким 100 жолу карайсыз. Балким андан да аз карайсыз. Балким андан да көп карайсыз. Балким карабайсыз. Ушул суроого жооп бериңизчи. Канча жолу карайсыз? Карай бересиз, же сиз жадап кетпедиңиз, же телефонуңуз жадап кетпеди. Инстаграмдан ким мага лайк басты экен? WhatsApp'тан мага ким эмне жөнөтүп кайды экен? Facebook'тан мага бирөө друзья таштаптырбы деп ар кандай шылтоолорду айтып телефонуңузду карай бересиз. Бирөөдөн SMS күткөндөй карайсыз. Бирок сиз Куранды карап жатасызбы? Мага ишенип коюңуз. Эгерде телефонду карагандай Куранды карасаңыз, анда сиз каары болуп калдыңыз. Сиз Куранды толук жаттап калдыңыз эле. Мага ишенип коюңуз. Эгерде телефонуңузду карагандай Куранды карасаңыз, Куранды бат эле жаттап коесуз. Балким буга чейинки каарылар 3 жылдын ичинде жаттап такрору менен бүтө турган болсо, сиз ишенип коюңуз. 1 жылдын ичинде Куранды жаттап такрору менен бүтүп коесуз. Эгерде телефонду карагандай Куранды карасаңыз. Ал эми ушул телефондун кубаты бар, заряды. Эгер сапарга чыгып калсаңыз, кошумча зарядниктерди аласыз. Балким чөнтөк зарядниктер болсун, же машинаңызга болбосун. Кыскасы, телефонуңдун заряды өчүп калбасын деп телефонуңузга кам көрөсүз. Мына ушул зарядка кам көрөсүз. Ишенип коюң. Ушул телефондун зарядына бекем болгондой, намазга да бекем болсок, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, эчак эле канчалаган соопторду жыйнап, жашообузга береке келип, кадимкидей Алла Тааланын рахматы түшүп, бактылуу болуп жашап калмакпыз. Ал эми ушул телефонго бир күндө канча единица саласыз, канча бирдик саласыз? Эгерде ушул телефонго бирдик салгандай сиз башка кедей кембагалдарга садака бере турган болсоңуз, ишенип коюң, сиздин жашооңуз берекелүү, ар кандай жаман кырсык балээлерден толук кутулуп кетмексиз. Эгерде ушул телефонуңузга салгандай акчаны бир кедей кембагал жесирлерге берсеңиз, жашооңуз өзгөчө болмок, башкача болмок. Же болбосо ошол Instagram болсун, WhatsApp болсун, Facebook болсун, ошол жакта виртуалдык достор менен достошкондой, ошолорго кылган мамилени өзүңүздүн бир туугандарыңызга кылганда, анда жашооңуз башкача болмок. Балким сиз аларды тааныбайсыз, аларды көргөн да эмессиз. Алар виртуалдык ааламдагы достор. Эгерде ошолорго кылган мамилени туугандарыңызга кылганыңызда, анда Аллах Тааланын рахматы, берекеси ороп алды эле сизди. Өзүңүздүн тууганыңызга ишенбей, ошол социалдык тармактарда дос болгон досторуңузга ишенесиз. Сиз билбейсиз, анын артында периште олтурабы, же шайтан олтурабы? Жакшы адам олтурабы, жаман адам олтурабы? Анын максатын да билбейсиз. Бирок өз тууганыңызга ишенбейсиз. Өз тууганыңызга ишенбей, ошол башкаларга сырыңызды айтып төгүлө бересиз. Эгерде ошол досторуңузга ишенгендей, туугандарга ишенип мамиле кылганыңызда, анда жашооңуз башкача болмок. Алла Тааланын рахматы, берекеси сизди ороп алмак. Мен бул видеомду келечегин ойлогон, туугандарын, ата-энесин, дос жарын ойлогон чыныгы мусулмандар үчүн айттым.
мындай адамдардан башкасы бул видеодон эч кандай сабак албайт. Болгону адамдан кемчилик издеп гана коюшат. Сиз чыныгы мусулман болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.